Пиелонефрит дегенде биз бөйрөктүн түзүлүшүн кичине болсо дагы түшүнө алышыбыз керек. Мисалы үчүн эң негизги эки бөлүктөн турат. Бул фильтрация бөлүмү, демек биздеги болгон уулуу заттардын баардыгын бөлүп чыгарат заара кылып. Ал эми ошол заараны топтоп анан сыртка чыгарып тиги табарсыкка түшүргөн бул ЧЛХ деп коет, чашечно-лоханочная система деп коет да. Демек пиелонефрит деген ошо чашечно-лоханочная системаны жабыркаган, көбүнчө ошо эшерихия коли деп коебуз, башкача айтканда түз ичегиден келген бактерия болуп эсептелинет. Ошол бөлүк ЧЛХ бөлүгүнүн сезгениши ошо пиелонефрит деп аталат. Көбүнчө ошо инфекциянын кесепетинен. Биз билебиз, эки бөйрөк бар бизде. Пиелонефритте гломерулонефриттен айырмаланып, бир бөйрөк жабыркашы мүмкүн, же болбосо эки бөйрөк жабыркашы мүмкүн. Демек бул пиелонефриттин өзгөчөлүгү болуп эсептелинет. Ал эми гломерулонефрит деген бул башка дарт, бирок ошентсе дагы аз болсо дагы айтып коеюн, ал эки бөйрөктен бир заматта жабыркайт, бирок алардын патологиясы бир аз башкача. Бул эң биринчиден бөйрөк тарабы белибизде аябай тартышып оорушу мүмкүн. Кандай деп кээ бир бейтаптар айтып калышат, мындай салаңдатып бассам деле, отурсам деле ошентип салаңдатып эле жерге тарткандай болуп эле ооруп атат деп. Бул айттык бир бөйрөк же болбосо эки бөйрөк жабыркашы мүмкүн деп. Ошого жараша бир белиңиздин бир жагы же болбосо эки жагы тең оорушу мүмкүн. Андан сырткары температура көтөрүлүшү мүмкүн. Заара кылганда бир аз оору менен коштолот депчи, ошондой дагы болушу мүмкүн. Эң негизги белгилерин сиздерге айттым. Өзүңүздөрдө байкасаңыздар, дарыгерге туура көрүнө аласыздар. Ошо ооруганы заара кылганда дагы оорушу мүмкүн, анан температура көтөрүлүшү мүмкүн. Башка эми албетте майда бир симптоматика болушу мүмкүн, бирок классика болгон жагдай ушундай болот. Себептеринде ошо бактерия болушу мүмкүн, жогоруда айтылган, жана таш болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бөйрөк таштары болот, уретрада болушу мүмкүн, же болбосо ошо лоханочная системада болушу мүмкүн. Ошол таш отуру баягы стенкаларын, слизистый былжыр челин раздражать этип, анан кийин ошо пиелонефритти козгошу мүмкүн да. Кантип пиелонефрит экенин билебиз? Эң биринчи биз заараны жана канды тапшырышыбыз керек. Кандан биз көрөбүз, бизде воспаление, денебизде биздин воспалениеси бар деп түшүнөбүз. Ал эми заарасында абдан көп лейкоцит көрөбүз, бактериурия көрөбүз. Ошондон анан кийин биз түшүнөбүз. Андан тышкары биз зааранын ошо посевке жиберебиз, аны көрөбүз, кайсы бактерия жабыркаганын байкап биле алабыз. Себеби дегенде дары дармек бергендин алдында биз билишибиз керек, кайсы бактерия жабыркап атканын.